Урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, силердин мамлекеттик иштерге эч ким киргизбеш керек. Жоопкерчилик депутаттар келип алып, тигини кызматка кой, тигини кызматтан ал. Жергиликтүү кеңеш депутаттар чогулуп алып туруп, муну коюп бересиң, муну алып бересиң деген токтоткула. Андай болбош керек. Жоопкерчилик депутаттарын конкреттүү түрдө кайсы кадровый вопростор кийлигишкендиги боюнча менде баардык справкалар бар. Пресстик башчыларын, социалдык камсыздоолордун башчыларын район алып коюп кой, меники коюп бер, тигини коюп бер. Такыргандайларга жол бербей. Уктуңарбы? Акимдер. Ар түрдүү мына биздин мамлекеттик орган жетекчилери. Себеби алар кадр саясатына кийлигишип атышат. Финанс саясаттарына кийлигишип атышат. Ушул маселелерге кийлигиштирбейли. Муну мен конкрет түрдө айтып коеюн. Эгерде дагы ушулар кайталана бере турган болсо, биз конечно мамлекет тарабынан кайсы бир деңгээлде чечимдерди кабыл алабыз. Так. Мына айрыкча мага берген справка негизинде бул такталган маалыматта Новгород районунда Нарматова Надира, Жоопкерчилик депутаты, постоянно кийлигишет экен. Ушундойбу? Бар ошондой факт сизде? Канчадан бешке атасыз? 3 ай болду. Вот. Мына мага берген маалымат боюнча Нарматова Надира Азимовна постоянно кийлигишет экен. Новгород райондук образование башчысы Тажибаева Назипа Кадралиевна боюнча является подругой Тажибаевой. Не допускай. Уктуңузбу? Уктум. Да. Ошол эле райондо жоопкерчилик депутаты Марипов алдарын ушу келип алып туруп, пресстик башчысын кой, башканы ал деп кийлигишет экен. Не допускать никого. Мен ачык публично айтып коеюн. Урматтуу жоопкерчилик депутаттары, айрыкча биздин урматтуу депутаттар, жерлерге барып, жергиликтүү бийлик органдарына кайсы бир шарттарды коюп, өзүңөрдүн кадрларына урнотом дегенди унуткула. Андай болбойт. Жол бербейбиз андай бардакайбыз. Мамлекетибизде тартип болот, тартип менен биз мыйзам чегинде гана ишибизди алып барабыз. Акимдин ишиби, аким жасайт. Мэрдин ишиби, мэр жасайт. Болду. Анан ишине гана баа бересиз. Бирок бар кадрларга кийлигишип, финансына кийлигишип, андай деген токтотуңуздар. Эгерде ушундай маалыматтар болсо бизге бергиле. Жергиликтүү бийлик органдарындагы Чаңлайский району депутат Примов деп атат. Оказывает влияние на главу Акима Чоңлайского района Шамрханова, в результате которого на должность главы Кашкасуйской сельской управы был назначен Нышанбаев Болотбек Нуралаевич. Так. По Красноярскому району Толёнов Даниил Эрмекович на протяжении долгого времени предпринимает попытки назначения на должность земельного специалиста в мере города Карасу, подконтрольных лиц. Пожалуйста, тоже доказано конкретными фактами. Узгенский район, Урман Улугбек Зулфухарович на должность главы Баштабинской сельской управы был назначен Саидбаев Роман Джанубекович. Конкретным образом он вмешивался в это дело. Не допускай. В Алайском районе Примов, Сарыбашев, кадровые и организационные вопросы вмешиваются постоянно районного уровня. В результате чего добились назначения некоторых глав айылдық округов. Фамилиялар көп екенін оқып айтып. Ошондуктан урматтуу жетекчилер, мэрлер, шаардын жетекчилери, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери вмешательство в ваши дела каких-то других органов, особенно депутатов Жоғарғы Кеңеші, депутатов местных органов властей не допускать.
Makulu, şu jaktap karаңыздар. Озуңар ачылып чыкпай анан кийин муну кой десе ошол айтканын коюп, анан кийин иштебей атат, колун жетпей атат, укпай атат деп отурбастан кадрларды өзүңөр карагыла, койгула. Чтобы за этими кадрами также отвечать. Макулу, жооп бере турган болуңуздар.